Урматтуу айымдар, саламатсыздарбы? Бүгүн мастер-класс ушул береткага арналат. Беретканы мен бүгүн кардачоз деген жүндөн жасап, сиздерге толук көргөзүп берейин деп атам. Лента менен биз беретканы жасаганбыз. Кардачоз баягы тыткычка салынган жүндөн жасаса болобу, болбойбу, калыңдыгы кандай болот, бунун өзүнүн жана турганы, фактурасы кандай, эмнени колдондум, ошого чейин бүт көргөзүп эметтим. Эми менин максатым буну сиздерге мындай каракулевый эффектти көргөзүш керек болду да. Мындай сыймакка эмес, ушундай бир быржык болуп, алыстан караганда эмнеден жасалды экен деп кызыга тургандай беретке болсун деп мен сиздерге бүгүн ушунун баардыгын съемка кылып беремин. Маргеланский шелк, анан кийин моундай пряжаны колдондум. И бул 100% шерсть деп эметилип атат. И ушул пряжаны дагы колдондум, маргеланский шелкту колдондум. Анан кийин кардачоз тыткычтан чыккан жүндөн ушундай беретканы жасаса болобу, болбойбу, ушу кардачозду да колдондум. Сиздерге азыр бүт көргөзүп берем. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар? Сиздер Кыргыз каналындасыздар. И мен Нурия Исакова. Келиңиздер мастер-класска көңүл бурайлы. Айымдар, ушу шаблонго биз кардачоз деген жүндү коебуз. Бул бир жагына, бир бетине тегиз кылып эметебиз. Бул экинчи бетине салдык. Эми болсо моундай жипти алабыз, буклированный, ошону салабыз. Жиптин үстүнө мен дагы бир сыйра жүн салдым, андан кийин кезилген маргеланский шелктун да төшөдүм. Эми болсо бул бир жагын жасадык, экинчи жагына которобуз. Суулап маргеланский шелкту суулап туруп маргеланский шелкту биз болсо азыр үстүнө клеенка жаап туруп экинчи жагына которобуз. Мен мындай калың көк клеенканы эметип атам, анткени бунун үстүнө азыр экинчи жагына төшөгөндөн кийин шлиф машина менен иштейбиз, ошон үчүн мен калың көк клеенканы салып атам. Мен столумдун үстүнө ушундай клеенка салып туруп, анан шлиф машина менен иштебесе, могу жыгачтардын ортосуна жүн кирип кетиши мүмкүн. Мынакей мен котордум. Эми болсо азыр биз жүндөрдү бул жака оодарабыз. Бул наркы жактагы жүн, бул экинчи жагына жашынакай тегиз салыныш керек. Беретканын кыры. Мынакей жипти дагы шаблондон чыгып кеткен жиптерди да бул бетке албетте биз салабыз. Ошо беретканын кырынан эчтеке бөлүнбөш керек, көрүнбөш керек. Тиги жактагы жип бул жака куюлуп кеткендей болуш керек да, сүрөтү. Мынакей которуп атам. Азыр болсо бунун үстүнө дагы бүт жиптерди оңдоп салып, бүт түздөп эметкенден кийин маргеланский шелкту которгонго бияка кайраганга шашпайбыз. Азыр биз дагы бул жагына жипти калың, буклированный жипти азыр калың, коюу кылып салабыз. Бул жип болсо бизге жүн киргенден кийин, беретке киргенден кийин жакшы фактура берет. Ошон үчүн урматтуу айымдар, бул жип 100% шерсть болгондон кийин бул привалка кылат. Көрүңүздөрбү, мен тегиз анан мындай тармал кылып салып атам. Азыр маргеланский шелкту кайрып, но бирок бул жиптин үстүнө да бир сыйра азыр жип жүндөн саламын. Баягы маргеланский шелк менен жип бири-бирине кирбей калбасын деп азыр бир сыйра жип жүндөн салам. Бирке аябай жука салынат. Эжекелер аябай жука. Жип көрүнө тургандай кылып. Жүндүн мындай эмелери, кылдарын тегиз жука кылып салабыз. Эми болсо мына маргеланский шелкту кайрыйбыз. Наркы беттеги маргеланский шелкту бул бетке кайрып, тегиз кылып кырларын эметип, анан бул бетине дагы маргеланский шелкту азыр төшөйбүз. Мен майда-майда кезип алгам.
ошо кырларына ачылып калган, көрүнүп калган жүндөрдү биз баягы төшөп жашнакка кылып туруп төшөйбүз. Эми болсо маргеланский шелкту бул жана чоңураак маргеланский шелкторду кескем, ошолорду 4 быштык кылып эми бул жаана төшөйм дебиз. Полный мына төшөдүм, баягы суладым. Эми болсо муну киргизиш керек. Мен азыр баягы бир сыра шлиф машина менен иштеп алгам. Эми кырларына шлиф машина тийген жок да. Ошо кырларына көңүл буруп, самындап, жашнакка кылып туруп, баягы колубуз менен да бир сыра эметебиз. Мен баягы сеточканы алып койдум сиздерге көрүнсүн деп. Эми бул жакта бетти көрүңүздөрбү? Маргеланский шелктун астындагы жиптер көрүнүп атат суу кезинде. Азыр да кире элек. Мен эми кол менен көп тийбейин деп эми сеточка менен да бир сыра эмет. Анан эми ошо кырларына көбүрөөк көңүл буруңуздар, кирбей калбасын. Ошо эмеге сеточканын ичине дагы ушинтип кырларын жашнакка кылып туруп киргизиш керек. Бир сыра уже кирип калды жашнакка болуп. Эми буну улам баягы ушалап, улам сеточка менен эметип, эми биз болсо мен тарелканы алдым. Ошо тарелканы мен колдоном. Беретканын ортосундагы жыртыгын чийип алам, тегиз кылып, мынакей берден кезип атам. Мен так ортодон кылган жокмун. Бир аз арт жагына беретканын поля беретки деп коет го. Вот ошонун эмеси мындай кичирекей болсун, а бул жанагы каштын үстүндөгү беретканын полялары кенен болсун деп эметтим. Мен баягы тоголокту кеспейм. Ошо тогологунан дагы ушинтип жашнакка кылып туруп оймо чийме жасап, анан жип менен бир сыра тегип туруп, анан кийин шаблон чыгардым. Эми болсо эң баягы керектүү момент биз деген эми столдун үстүнө чабып, биз деген буну улам ызык сууга салып, азыр бир кашык уксуска 5 литр сууга эметип, 1,5 саат чылап койдум дагы. Анан мына беретканы эме кылдым, столдун үстүнө чабып, анан кайра дагы уксусту чайкап туруп, мынакей мен азыр беретканы түздөп аткан кезимде. Ушул кандай кылып кургатсаңыздар, ошондой формада кургайт. Урматтайымдар, көрүңүздөрбү, беретка бүттү. Мен каналымда мен менен бирге болуңуздар, подписка кылып, лайк басып коюңуздар. Баарыңыздарды эмки мастер-класска чейин күтөм. Урматтайымдар, мынакей оймо чиймесин көргөзүп, жакыныраак сиздерге беретканын бүт фактураларын көргөзөйүн. Ошо каракүлгө окшош, башкача бычып эметтим. Мына ортосун кандай десем, мен ошо баш кире турган жерди мен башкача бирге бычтым да, алдына көбүрөөк эмени кийизин алдына эметтим да, көбүрөөк эметтим. Арт жагында мындай эмесин кескенде биягына азыраак кылып, биягына көбүрөөк кылып бычтым. Эми кийгенде жашнакай, көрүнүшү да жашнакай, өзүнүн негизи ошо жана кардачостон беретканы жасаса болобу, болбойбу деп ушул мастер-классты сиздерге тартып атамын. Буга комплект кылып, кайра эле ушул жүндөн мен перчаткаларды сиздерге дагы мастер-классын көргөзүп берем.